Биз жашоого кандай көз карашта карасак, жашоо дагы бизге ошондой көз карашта карайт. Буга мисал, бир дыйкан өзүнүн көптөн бери жыйнап жүргөн акчасын, капчыгындагы акчасын жоготуп койду. Аялынан сурады, балдарынан сурады, үйүнүн бардык жогун карап чыкты, бирок тапкан жок. Таппагандан кийин үйгө кимдер келип кеткен, ошолорду карашты баштады. Анан кошунанын жаш баласы кирген үйгө, ошондон күмөн кылышты баштайт. Ошо бала алган деп. Анан эшикке чыгып көптөн бери байкашты баштады. Баланы карасак, бала көзүн алып качып, андан кудум өзүнүн ууру сезгендей ал бала өзүнү алып качып жатты. Бул кошуна киши, кошуна дыйкандагын анын ууру экендигине, дагы өзүнүн чынчыл экендигине, туура пикир ой жүгүрткөнүнө ишеништи баштады. Күндөр өттү. Бир-эки күндөн кийин чындап эле бул алган экен, ушул жаш бала алып кетиптир деп, күмөнүн тастыктайм эми, тууралайм, барып алып чыгам акчаны деп, үйүнөн чыгып, кошунанын үйүнө кирейин деп жатса, баланын атасынын жанына кирейин деп жатса, аялы артынан кыйкырып калат. Атасы акча табылды, керебеттин астында экен дейт. Албетте, урматтуу мусулман тууганым, бул жашоодо, бул дүйнөдө биз кандай көз карашта болсок, башкалардын дагы бизге карата көз карашы ошондой болот. Сен эгер жакшы адамга, дават жолунда, иманга, исламга кызмат кылып жүргөн жакшы адамга жаман көз карашта болсоң, ал сага жаман адам болуп көрүнө берет. Эгер жаман адамга жакшы көз карашта болсоң, тилекке каршы жаман сыпаттарын билбей каласың.